Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Окууга киришерден мурун окуу куралдарыңарды алып даярдап алгыла. Эмесе балдар, мурунку сабакты кайталап алалы. Суроо: жер кыртышындагы өзгөрүүлөрдүн натыйжасында эмне пайда болот деп ойлойсуңар? А. Рельеф. Б. Кен байлык. В. Тоо тектери. Г. Бардыгы. Убакыт кетти балдар. Эмесе бардыгыбыз суроого туура жооп бергенге аракет кылабыз. Жер кыртышындагы өзгөрүүлөрдүн натыйжасында эмне пайда болот деп ойлойсуңар? Эмесе балдар, суроонун жообу рельеф экен. Жер кыртышындагы өзгөрүүлөрдүн натыйжасында рельеф пайда болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кургактыктын рельефи. Сабактын жүрүшүндө бүгүнкү сабакта биз рельефти түзүүчү факторлор жана процесстер, эндогендик ички жана экзогендик сырткы процесстердин жердин рельефин түзүүгө катышуусу, тоолор, тоолордун убакытка жараша өзгөрүшү, тоолордун классификациясы, түздүктөр, түздүктөрдүн классификациясы, практикалык иш номер 6, тоолор менен түздүктөрдүн географиялык абалдарын аныктоо. Кургактыктагы рельеф тоо бетинин тегиз эмес түзүлүшү, кокту колоттуу, ойкырдуу көрүнүшү болуп эсептелет. Жер бетинин рельефи өтө татаал. Океандар менен материктер бирдей таралган эмес. Океандар 71%, ал эми кургактык 29% өткөн. Ал эми рельеф балдар түс бөлү боюнча, түзүлүшү боюнча, формасы боюнча, өлчөмү боюнча жана пайда болушу боюнча бири-биринен айырмаланышат. Өз ичинен төмөндөгүдөй типтерге бөлөбүз балдар. Рельефтин сырткы белгилери менен түзүлүшү боюнча оң жана терс, жөнөкөй жана татаал, туюк жана ачык. Оң жана терс рельефтин формаларына оң рельефке материктер, тоолор, дөбөлөр кирсе, терс рельефке ойдуңдар, түздүктөр жана чуңкурлар кирет. Жөнөкөй жана татаал рельефтин белгилерине дөбө, чуңкур, тоолор, туюк жана ачык рельефтин белгилерине дөң, дөбө, тоолор, ал эми жар, аң жана асказоолор кирет экен балдар. Демек мында биз деңиз деңгээлинен жогору көтөрүлгөн оң төмөн ийилген терс рельеф болуп эсептелет. Мисалы, оң рельефти көрдүңөр балдар, оң жана терс, жөнөкөй жана татаал, туюк жана ачык. Демек рельефтин сырткы белгилери жана түзүлүшү боюнча ушундай рельефтин формаларын пайда кылат экен. Ал эми пайда болушу боюнча эндогендик рельеф, ага жердин терең бөлүгүндөгү геологиялык процесстердин таасиринен келип чыгуучу рельеф, буга бүктөлгөн тоолор, горст, грабен, сброс, сдвиг. Ал эми эндогендик рельеф боюнча сырткы күчтөрдүн аракетинен келип чыгуучу рельефтер, буга шамал учуруп келип үйүп таштаган кум дөбөлөр, бархандар, дюндар, коргулдар, корумдар, аңдар жана жарлар. Демек балдар, рельефтин пайда болушуна эндогендик ички күчтөр жана экзогендик сырткы күчтөр таасир этет экен. Тоо пайда болуу мезгили миллион жылда пайда болот. Тянь-Шанда тоо пайда болуу процесси 20-25 миллион жылда өткөн. Тектоникалык кыймылдардын аракети менен жер кыртышы көтөрүлгөн сайын тоо тектеринин талкалануусу күчөп, тоолор мезгил боюнча өзгөрүлүп турат. Тоолор өлчөмдөрү жана чоңдуктары боюнча планетардык, ага материктер, океан түптөрү, макро рельеф, тоолуу аймактар, тоо тизмектери, тоо кыркалары, өрөөндөр кирет. Мезорельефке дөңсөөлөр, коолор, аңдар кирет. Ал эми микрорельефке дөбөлөр, үңкүрлөр кирет экен. Демек балдар, биз рельефтин формаларын өлчөмдөрү жана чоңдуктары боюнча планетардык, макро рельеф, мезорельеф жана микро рельефке бөлөбүз. Жалпы алганда кургактыктын рельефинде түзүлүшүндө негизги бөлүгүн тоолор ээлейт 40%, ал эми түздүктөр
60%. Демек кургактыктагы рельефтин негизги бөлүктөрүн балдар түздүктөр түзөт экен. Тоо деп эмнени айтабыз? Тоо бул рельефтин негизги бир формаларынын бири. Тоо айлана тегереги жапыс, негизинен түз же дөңсөө болгон жерлерден көтөрүлүп турган жалгыз тоо же болбосо чоку болсо, биз аны тоо деп айтабыз. Тоолордо рельефтин элементтери тоонун капталдары, чокулары, ашуулары, өрөөндөрү жана андан башка дагы көптөгөн рельефтин формалары бар. Тоо рельефинин формасы боюнча биз тоо тизмегине, тоо кыркасына, тоо массивине, тоо системасына, тоо өлкөсүнө жана тоо алкакка бөлөт экенбиз. Демек тоолордо рельефтин ар түрдүү формаларын көрүүгө болот. Тоолор рельефтин формасы боюнча өзүңөр көрдүңөр тоо тизмегине. Эгерде бир тарапка багытталган тизмектешип жатса, биз аларды тоо тизмеги дейбиз. Тоо кыркасына капталдары карама-каршы тараптарга эңкейиштеген, узакка созулуп жаткан тоолорду биз тоо кыркасы дейбиз. Тоо массивине узундугу жана туурасы болжол менен бирдей, начар тилмеленген тоо өлкөсүнүн участогу кирет. Тоо системасына генезиси жана геологиялык өрчүү тарыхы окшош болгон тоо кыркаларынын жыйындысын биз тоо системасы дейбиз. Тоо өлкөсүнө структуралык өзгөчөлүктөрү ар түрдүү бир нече татаал түзүлүштөгү тоолор кирет. Тоолуу алкакка бир багытта гиганттык лента өңдүү бири-бирине улай созулуп жаткан тоо өлкөлөрүнүн жыйындысы болуп эсептелет. Демек биздин Кыргызстанда тоо кыркалары бар, жана ошондой эле Кыргыз Республикасында тоо системалары жана республикабызды биз тоолуу өлкө катары эсептейбиз, жана ошондой эле тоолуу алкакка дагы кирип кетет экен. Тоолорду биз бийиктиги боюнча бөлөбүз, үчкө бөлөбүз. Бийик тоолор деңиз деңгээлинен 2000 метрден жогору жайгашкан тоолор. Мындай тоолор тик капталдуу, тилмеленген, асказоолуу болуп эсептелет. Мисал катары Гималай тоосун, Анды тоосун жана Тянь-Шань тоолорун киргизсек болот. Орто бийиктиктеги тоолор деңиз деңгээлинен 1000 метрден 2000 метрге чейин жетет. Мындай тоолорго Карпат, Түштүк Урал жана ошондой эле Тянь-Шандын аймагындагы орто бийиктиктеги тоолорду жана өрөөндөрдү киргизсек болот экен. Ал эми жапыс тоолорго деңиз деңгээлинен 1000 метрден бийик көтөрүлгөн жылмаланган тоолорду киргизебиз. Буга мисал катары Муходжар жана Батхыс тоолору кирет. Устюрт платоосу. Устюрт платоосу Орто Азиянын батышында, Маңгышлак менен Карабогаз көлдүн ортосунда 200 000 километр квадрат аянтты түзөт. Өзүнчө бир өзгөчөлөнгөн аймак. Чополуу, кумдуу чөл. Окумуштуулардын ою боюнча бул аймакты мурун деңиз курчап турган. Мындан 21 миллион жыл мурун деңиз каптаган деген ойлорду айтышат. Аны аныктаган моллюскалардын раковиналары Платонун бардык жерлеринде таралган. Бул жерден 1000ден ашык архитектуралык эстеликтер табылган. Устюрт платоосунун табышмактуу сырлары азыркы күндө дагы изилденип жатат. Эмесе балдар, кийинки суроого жооп бергенге аракет кылалы. Суроо: жер бетинде тегиздик басымдуулук кылган аймактар кандай аталат деп ойлойсуңар? А. Рельеф, Б. Тоолор, В. Түздүктөр, Г. Бардыгы. Кана балдар, убакыт кетти. Ойлонуп суроого жооп берип, сабакка активдүү катышып отурабыз. Жер бетинде тегиздик басымдуулук кылган аймактар кандай аталат? Демек, жер бетинде тегиздик басымдуулук кылган аймактар бул түздүктөр деп аталат экен балдар. Түздүктөр кургактык бетинин, океан, деңиз түбүнүн айдөөш эңкейиштери, бийиктиктери аз айырмалануучу бөлүктөрү. Түздүктөр дагы рельефтин негизги формаларынын бири болуп эсептелет. Кургактыктагы түздүктөр бийиктиги боюнча деңиз деңгээлинен төмөн жаткан ойдуңдуу, 200 метр бийиктикке чейинки дөңсөөлүү, 200 метрден 500 метрге чейинки жана тоо аралык 500 метрден жогорку жаткан түздүктөргө бөлүнөт. Түздүктөр бийиктиги боюнча демек деңиз деңгээлинен төмөн болсо ойдуңдар деп аталат.
Эгерде деңиз деңгээлинен 200 метр бийиктикке чейин турса, бул тегиз түздүктөр деп аталат. Ал эми деңиз деңгээлинен 200-500 метр жогору турса, дөңсөөлүү түздүктөр деп аталат. Жана ошондой эле 500 метрден жогору болсо, бул бөксө тоо болуп эсептелет. Демек, биз балдар түздүктөрдү бийиктиги боюнча 4кө бөлдүк. Ал эми түздүктөрдүн экзогендик процесстердин басымдуулугу боюнча денудациялык, талкаланып топтолгон, денудациялык аккумулятивдик жана аккумулятивдик топтолгон болуп бөлүнөт. Денудациялык талкаланып топтолгон генетикалык түздүктөргө соколдуу түздүктөр же болбосо платформа калкандары кирет. Денудациялык аккумулятивдик генетикалык түздүктөргө катмарлуу түздүктөр кирет. Буга мисал катары плита мисал боло алат. Аккумулятивдик топтолгон генетикалык түздүктөргө аккумулятивдик топтолгон түздүктөр кирет. Тоо этектериндеги арыктар, платформалардын фундаменти, терең түшүрүлгөн бөлүктөрү. Буларды биз аккумулятивдик түздүктөр деп айтабыз. Эмесе балдар, кийинки суроого жооп беребиз. Суроо: кургактыктын рельефинин формаларын кайсы карта боюнча аныктайбыз деп ойлойсуңар балдар? А. Саясий карта боюнча, Б. Геологиялык карта боюнча, В. Физикалык карта боюнча, Г. Бардыгы боюнча. Кана балдар, убакыт кетти. Эмесе кургактыктын рельефинин формаларын кайсы карта боюнча биз аныктап биле алабыз? Азаматсыңар балдар, сабакка бардыңар, тең активдүү катышып атасыңар деп ойлойм. Эмесе кургактыктын рельефинин формаларын биз физикалык карта боюнча аныктай алабыз. Физикалык картада ар кандай түстөр менен боелуп берилген. Мына булар эмнени билдирет балдар? Демек, биз аны бийиктиктердин жана тереңдиктердин шкаласы менен аныктай алат экенбиз. Эгерде канчалык саргыч, күрөң саргыч болуп боелсо, алар рельефтин бийик формаларын көрсөтөт, бийиктиктерин. Ал эми океандарда улам коюуланган көгүш свет болсо, бул тереңдиктерди көрсөтөт экен. Демек, биз физикалык картадан бийиктиктерди жана тереңдиктерди шкала менен биз аныктай алабыз. Демек, сүрөттөрдүн боелушу боюнча биз картадан тоолордун бийиктиктерин жана ошондой эле океандагы тереңдиктерди аныктайт экенбиз балдар. Тоолор Европада 25% түсөт, Австралияда 17%, Африкада тоолор 3%, Түндүк Америкада тоолор 36%, Түштүк Америкада тоолор 22%, ал эми Азияда 64% экен. Демек балдар, дүйнө жүзүндө эң тоолуу аймак катары Азия эсептелет деп айтсак болот. Эмесе практикалык иш балдар. 6-чы практикалык иш. Практикалык ишибиздин негизги максаты биринчи өтүлгөн тема боюнча билимдерибизди бышыктап алабыз. Экинчи, тоолор менен түздүктөрдүн географиялык абалдарын аныктайбыз. Үчүнчү, тоолор түздүктөрдү контур картага түшүрүп көрөбүз. Биринчи тапшырма: картадан боектор боюнча рельефтин формаларын аныктагыла балдар. Физикалык картаңарды ачып алабыз. Физикалык картанын жардамы менен бийиктиктердин жана тереңдиктердин шкаласын пайдаланып, дал келген боектор менен кайсы жерлер бийик жана төмөн экендигин салыштырып аныктап көргүлө. Кана мен силерге мисал катары биринчи жашыл түздөгү ойдуң экендигин аныктап көрсөтүп койдум. Эми калган түс боюнча өзүңөр бийиктиктерди кандай рельефтин формасы экендигин аныктап жазып койгула. Экинчи тапшырма: билимдерди текшерүү. Бизде тоолор менен материктерди дал келтиргиле деген тапшырма турат. Биринчи шкалада материктердин аттары, экинчиде тоо тизмели системалары берилген. Тоо системалары берилген. Австралия, Түштүк Америка, Түндүк Америка, Евразия, Африка материктери. Мына ушул материктерге кайсы тоо системалары туура келгендигин биз көрсөтүшүбүз керек балдар. Кана эмесе, биринчи Австралия материгине чоң суу бөлгүч тоо ыркасы туура келет экен. Демек, силер кийинки материктерди ушундай кылып, кайсы материкте кайсы тоо системасы жайгашкандыгын физикалык картаны пайдаланып аныктагыла. Үчүнчү тапшырма: физикалык картаны пайдаланып, чыгыш Европа түздүгүндөгү дөңсөөлөрдү таап атайбыз. Чыгыш Европа түздүгү
Демек Чыгыш Европа түздүгүндө бир нече дөңсөөлөр бар экен. Кана бирөөнү таптык. Биринчиси Валдай дөңсөөсү. Бизде 2, 3, 4 деген дөңсөөлөр берилиптир. Демек ошол дөңсөөлөрдүн аттарын таап аныктайсыңар. 4-үнчү тапшырма. Бөксө тоолордун аттарын аныктагыла. Бийиктиктерин, жайгашкан жерлерин салыштыргыла. Демек, бөксө тоолор кандай түстө болот? Алар кандай бийикте боло тургандыгын дагы аныктап көрсөңөр болот. Жайгашкан жерин. Демек, биринчи бизде Орто Сибир бөксө тоосу экен булар. 3-үнчү тапшырма. Физикалык картаны пайдаланып, географиялык точкаларды аныктап, географиялык абалын, бийиктигин салыштырабыз. Биринчи географиялык объекттин аты берилип турат бизде. Андан кийин географиялык координаттарын аныкташыбыз керек. 3-үнчү географиялык абалы жана бийиктиги. Мен силерге биринчи мисалды көрсөтүп кеттим балдар. Жамалунгума тоосу 28 градус түндүк кеңдикте жайгашкан, 80 градус чыгыш узундугунда, Азия бөлүгүндө жана анын эң бийик чокусу 8848 метр. 6-нчы тапшырма контур карта боюнча иштөө балдар. Контур картаңарды алып, атлас менен чогуу берилген тоолорду же болбосо түздүктөрдү кандай кылып түшүрсөк болот? Мен силерге мисал катары 1-2-3 мисалды көрсөтүп кетейин. Мисал үчүн бизге Гималай тоосу берилди дейли балдар. Биз аны контур картадан биринчи атластан таап алабыз. Атластан карап туруп биз ошону кайра контур картага түшүрөбүз. Мынакей Гималай тоосу. Силер бул жерге чийип да койсоңор болот, же болбосо атын эле жазып койсоңор деле болот. Андан кийин Анды тоосу берилген. Анды тоосу мынакей Түштүк Америка материгинде түндүктөн түштүктүгөсөй созулуп жатып атат. Тянь-Шань тоосу биздин Кыргызстандагы тоо, бул Тянь-Шань тоо системасы. Андан кийин Амазонка ойдуңу, Түштүк Америкадагы ойдуң. Дүйнөдөгү эң чоң ойдуңдардын бири. Чыгыш Европа түздүгү. Мына ушундай кылып дагы башка тоолорду, түздүктөрдү ушундай кылып контур картага түшүрүп алсаңар болот. Мына балдар, биз практикалык иштердин тапшырмалары менен таанышып алдык. Бирок тапшырмалар муну менен чектелбеш керек. Силер физикалык картаны алып, физикалык карта боюнча бийиктиктерди, тоолорду таап, мисалы үчүн дептериңерге биринчи тоолорду жазып алгыла. Түздүктөрдү өзүнчө жазып алсаңар болот. Мына ошо боюнча кайра контур картаны алып, атластан карап, алардын жайгашкан жерин сызып алгыла. Же болбосо аттарын эле жазгыла, же болбосо физикалык картада кандай турган болсо, мына ошондой кылып боеп, алардын бийиктиктери боюнча салыштырып жазып алсаңар болот. Чоңдуктары боюнча жазып алсаңар болот. Жана ошондой эле ошол тоолор, түздүктөр кандай жер кыртышынын кыймылдаган, кандай участоктарына туура келе тургандыгын да аныктап көрсөңөр болот.
дагы кошумча материалдар менен таанышып, мындан ары дагы билимгерди уланткыла. Биз ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.